Айдоочулардын ылдамдыктан ашырып айдаганы жана мал ээлеринин кайтыгер мамилеси жол кырсыгына алып келүүдө. Айрыкча күз мезгилинин келиши менен жол жээгинде кароосуз жүргөн малдын саны артат. Бүгүнкү күндө кырсыктын алдын алып болтурбоо багытында түшүндүрүү иштери байма-бай улантылууда. Тамчы, тоор айгыр эли менен жыйын өткөрүп жатабыз. Анткени жыйын өткөргөнүбүздүн себеби күз мезгили келип малдар тоодон түшкөнүнө байланыштуу. Мал менен катышуусунда жол кырсыктары болгон себебинде биз жол кайгылуу кызматы эл менен жыйын өткөрүп малдарын кароого чакырып жатабыз. Анткени ушул жолдо балыкчы, каракол, ананева жүргөн жүргүнчүлөргө кечкурун жол кырсыгы катталып жатат. Ошо айыл тургундары менен баарын түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Малдарын кечкисин үйлөрүнө карап, камап, же болбосо бир кайтарып дегендей. Малдын катышуусу менен болгон кырсыкта мал ээлерин аныктоонун бирден бир жолу аны идентификациялоо. Бул өнөктүктүн алкагында жылкыларга чип басылган. Мындан тышкары жергиликтүү активисттер тарабынан түнкүсүн чагылдыруучу тасмаларды байлоо аракети жыл сайын колго алынып келет. Айылдарга малдар түшүп, тоодон келип көп кырсыктар катталып атат. Мында бир биздин айылда полиолор бир 2-3 күн болду ачылган. Ошол моменттерде эле мынакей 5-6 кырсыктарга катталып, чоң жоготууларга чейин учурап кетип атат. Малдын ээлери ушуреки малдарыңарды карап, убагында чыгарып, убагында тосуп алса жакшы болот эле. Былтыркы жылы Ысык көл районунда жолдо кароосуз жүргөн малдын кесепетинен 37 жол кырсыгы катталган. Ал эми быйыл ушул күнгө дейре малдын катышуусундагы 22 жол кырсыгы аныкталган. Жол кайгылуу кызматы мал ээлерине жоопкерчиликтүү мамиле кылууга жана айдоочуларды эрежелерди так сактап, өзгөчө түнкүсүн этият болууга чакырат. Миргүл Жеңишова, Сталбек Саманчиев, Мадина Байкирова, Ысык көл району.